Бишкек шаарынын түштүк батышында жайгашкан Селекционная айылынын тургундары таң эрте жол боюна чогулушту. Алардын жалгыз көйгөйү жашаган жер тилкелерине кызыл китеп алуу. Көп жылдардан бери үйлөрүнүн документи жок, ар кандай тоскоолдуктарга кабылып келишет. Жашаган жери боюнча каттоого алынбагандыктан балдарын бала бакча, мектепке берүү өзүнчө бир машакатты талап кылат. Акунбаева менен Тимуров Фрунзенин кесилишинде жашайбыз. 2003-жылы жер алганбыз ушул жерден. Ошондон бери бул жерде жашайбыз. 580 түтүн бар да. 580 түтүн ичинден бөлүнүп ушул 30 түтүн кызыл китеп албай алганбыз. Анан бул президенти Садыр Жапаров айткандан бери биз да ошол кызыл китепти бүтүрүп алып деп бул элдер чогулуп атабыз да. Анан бул жер болсо Тимуров Фрунзенин ар жагы, Светобордун ар жагы эле Ленинский район карайт. Анан бул Круговойдун эле Круговойдун ар жагы дагы Ленинский карайт. Бул жерде кичинекей айыл. Анклап болуп калганбыз да. Эч кандай мамлекеттен деле жардам жок. Шайлоого катыша албайбыз. Балдарга справка ала албайбыз. Мектепке барыш үчүн азыр мен мына уул кызым бар, өкөтөң үстөт. Бирөө эжемдикинде пропискада, бирөө дагы бир эжемдикинде пропискада. Скорый келбейт. Селекционная деп аталган бул конуш 2000-жылдардан кийин пайда болгон. Бүгүнкү күндө 580ге жакын түтүн жашайт. Бирок ошондой болсо да айыл ара жолдо калган. Дегенибиз чыгыш жагынан Ленин району болсо, батышы Сокулук болуп кетет. Конуш анклавда калгандыктан өкмөт тарабынан деле жардамдар көрсөтүлбөйт экен. Саламатсыздар, ушу биздин көйгөйүбүздү Садыр Жапаров Нуркожоевич чечип берсе биздин ажыбыз. Ошо биз 2003-2004 жылдан бери жерди сатып алганбыз. Ошондон бери ушу таштан деген кишиден ошо жерди документтерин ала албай жүрөбүз. 2003-2004 бери жердин налогун төлөйбүз, суусуна төлөп келатабыз, светке төлөйбүз, мусорга төлөйбүз. Светтердин баарын өзүбүз койгонбуз. Ошо элдер өзүбүз жапатырмак чогулуп акча чыгарып, трансформация коюп, столбаларын коюп, жерлерди кастырып, ошо сууну өзүбүз алып келдик, канализациянын баарын өзүбүз койдуруп атабыз. Элдер өзүбүз чуркап, айыл өкмөттөн, госрегистрден бизге эч кандай жардам жок. Ошо барсак эле таштан деген кишини таап келгиле дейт. Ошол аркылуу бүтөбүз, силердики частный лицо депчи. Нааразычылык айтып чогулгандар көпчүлүгү 2003-2004 жылдары Таштан Абдыразаков аттуу жарандан жер тилке алып отурукташкандар. Жер саткан адам кийин каза болуп кетет. Ошол себептен убагында кызылдай акчага жер сатып алган жашоочулардын бүгүнкү күнгө чейин документтери жок. Бул маселе менен кайрылбаган жери, какпаган эшиктери калбаган. Тийиштүү мамлекеттик мекемелерге кайрыла берип, үмүттөрү деле үзүлгөнүн айтышууда. Биз өткөндө бул ТЭЦ-2-нин жерин бүтүрүп атат дегенде биз да ошо президентке үнүбүз жетсин деген ой максат менен ошо ТЭЦ-2га барганбыз. Бияктан элдер чогулуп алып, анан губернаторго айтканбыз, биякты бүтүрөлү деп. Ушул жакта 580 түтүндүн 30 документ бүтпөй алган. Ушуну кандай алып бүтүрсөк болот деп губернаторго кайрылсак, биз 2020-жылга чейин үй салып алгандардын тех паспорту бүтөт деди. Кызыл китеп берилет, ошондо указ чыккан деди. Андан ал акимге тапшырма берди. Акимге кайрылсак, госрегистрге берди. Госрегистр айыл өкмөткө берди. Ушинтип эле баары эле эмебизди кабыл албай атат. Арызыбызды көп 3-4 ай мурун жазганбыз. Азыр каяка кайрыларыбызды деле билбей калдык ужечи. Азыр барсак эртең кел, түштөн кийин кел. Мына күн деле баарыбыз чогулуп алып шалпакта Орог айыл өкмөтүнө карайбыз, Орог айыл өкмөтүнө күндө барабыз. Булго мейли дейли. Ушул конушта жашаган Айзада Дүйшөматованын үйүн талашкандар да болуп жатыптыр. Ал бизди түз эле үйүнө алып барып, окуянын чоо жайын түшүндүрүп берди. Айтымында ушул жылдын сентябрь айында кайсы бир белгисиз адамдар келип коркутуп кетишкен. Коро жайым ушул. 2004-жылы февраль айында сатып алганбыз бул жерди. Ошол эле жылы май айларында могу жерге военный палатка алып келип тигип, мына могуеки фундаментти куюп, биринчи могултамды баштаганбыз. Мынакей могу жерде карасаңыздар өчүп деле калыптыр. 2004 деген мынакей. Ошондо баягы илгери ушуну жазып койчу эле го фундаменттерге. Ушинтип 2004 деген могу жерден. Ошол жылдан бери жашап келем. Анан кийин ушинтип тынч эле отурсам эле баягы саткан киши жок болуп калды да.
Эми отурсам быйылгы сентябрдын башында бир кыз менен бир бала келет. Ушундай деп эле унчукпастан кетет. Госрегистрге киши келет. Сиздин жериңизди ушинтип сизге саткан кишинин кызы келип табашат депчи. Ал кызды мен көргөм, бир жапжаш эле кыз. Анан элестетсеңиз, мен 18 жыл ушу жерде туруп алып, анан кийин тааныбаган бирөө эле келип жөн эле алып коёбу. Мен буга чейин төлөгөн светке, сууга деген акчам баары кайда кетет? Ушу жерге, ушу мына Моореки көчөнүн биздин светибиз да жок болчу. Ушул көчөнүн светине менин мамам чуркап жүрүп, могу столбаны өзүбүз койдурганбыз. Өкмөттөн бир жардам жок. Эми ушун үчүн Садыр Нуркожоевич сизге кайрылуусунун себеби ушу бияктагы элдин баарына жардам берип келатабыз. Мына могу жерде ушу 500 канча түтүн арасынан бир аз эле үй калып атабыз. Ошо бир аз үйгө деле ушу жардам берип, анан бизди деле ушу карап, шаарга кирсең шаарга киргизип дегендей, суу свет берип жабылсаң жардам берип, ушу бизди негизи бир эмеге отургузуп берсе деп ойлойм. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаров Кыргызстанда документи жок үй болбошу керектигин айтып келет. 2022 жылдын 1-майына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин да билдирген. Жаңы конуштардагы 15 жылдан бери чогулган маселелер 1-2 жылда чечилет деп убада берген жайы бар. Кыргызстан боюнча мына губернатор угуп турасыңар, башка акимдер, айрыкча ушу чүйдүкү акимдер бардыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча тех паспорты жок, кызыл китеби жок үй болбош керек. Полностью ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Айтсак, жерлерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам 15 августта күчүнө кирген. Ага ылайык 1,5 миң гектар жерге документ берилгени жатат. Кыргызстан боюнча 13 миң гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында там салынып конуштар пайда болгон. Алардын көбүн 2010 жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Жолдар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нур Ньюс, Бишкек.